Кутман кечиңиздер менен достор, дагы бир жолу бүгүн сиздер ким конокко келди болду экен деп турсаңыздар, биз сиздерге кубанычтуу түрдө тааныштырабыз. Бизде бүгүн Style Mix тобунун экс-солисти, ырчы жана аткаруучу жана жөн эле ушундай Кыргыздын эң чыган жакшы ырчысынын бири бизде бүгүн конокто Таласбай. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Амантуров. Талас Амантуров. Мурун Талас деп эле билчүбүз. Анан кийин ошо триодон кеткенден кийин Амантуров деп өзүңүзчө иштей баштадыңыз, туурабы? Албетте. Кош келипсиз. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат. Маанай жакшыбы? Маанай абдан сонун. Ден соолук жакшыбы? Ден соолук дагы абдан сонун. Студияңыздарга келип отурганыма абдан кубанычтамын. Аябай сонун, декоративдүү болуп калыптыр. Мурда да келип көрсөңүз керек, э? Мурда да келген, бирок андан да жакшы болуп калыптыр. Жакшы болуп калыптыр. Жактыбы эң башкысы? Албетте, сиздин келгениңиз бизге жакты. Бүгүн ошо сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Урматтуу достор, өзүңүздөрдө кандайдыр бир суроолор болсо 56 номерине түз байланышка чыксаңыздар болот. Жана ошондой эле WhatsApp'тагы иштеп атат. Кайсыл номерлер экенин жаттай элекмин, бирок экрандан өзүңүздөр көрүп, анан жазсаңыздар сөзсүз түрдө болот. Эми бага топ менен иштегенде башкача болчу. Жакшы жемиштерди бердиңиздер. Сонун конкурстарга, эл аралык фестивалдарга катыштыңыздар. Анан кийин бага топтон азыр бөлүнүп өзүнчө иштеп баштадыңыз да. Кандай болот экен? Абдан сонун. Жок, менин оюмча бул топто иштегендин дагы, топто баягы жалгыз иштегендин дагы өзүнүн жакшы жактары бар деп айтсам болот. Топто иштегендин да өзүнүн жакшы жактары бар. Албетте, анткени деген менин досум, жакын досум Адилет Эркинбеков бул биздин тобубуздун композитору болчу. Көптөгөн ырларыбыздын бардыгын Адилет Эркинбеков жазган. Амили Душеналиева биздин ырларыбыздын көптөгөн высокий ноталардын бардыгын ошол элиме алчу. Азыр баягы мен жалгыз болгондуктан бардык бийик ноталарды өзүм алганга туура келип атат. Бирок мен билем, сиз консерваторияда окугансыз. Бардык бийик ноталарды деле эч кандай кыйынчылыксыз эле аласыз, туурабы? Албетте. Же кээ бир жерлерден кыйналып калып атасызбы? Жок, баягы кыздын диапазону менен эркектин диапазонун салыштыруу болбойт да, анткени кыздар деген алар өзү табиятынан ушундай бийик нотага жакын болушат. Урушканда дагы жакын бийик ноталар. Сиз ошону жакшы билесиз. Угуп жүрбөйлү, көрүп жүрбөйлү дегендейчи. Жакшы. Өзүңүз азыркы учурда кандай жаңы ырларды жаздыңыз? Кайсыл темаларда? Кудай буйруса жаңы ыр чыгып атат. Ал ыр «Кел кайтала» деп аталат. Повторяй за мной. Кел кайтала. Бул дагы дуэт ыр болуп чыгат, кудайым буйруса. Клип менен чогуу чыгарайын деп атабыз. Ким менен ырдайсыз? Ошол баягы клип чыкканда, ыр чыккандан кийин эле билинсин деп биз ойлоп атканбыз. Сыр болду. Иште каткан сырыңыз. Албетте. Голландиялык сыр. Ооба. Жакшы, ал экөөңүздөр менин оюмча бири-бириңиздерди кайталайт окшойсуз да. Жок, биз баягы элди кайталатат. Элди кайталатайын деген ойдо жазганбыз бул чыгарманы. Жакшы. Анан дагы кандай жакшы чыгармалар бар? Бул бир чыгарма экен. Жакшы чыгармалардан пландагы көптөгөн ырлар болуп атат азыр. Баягы альбом жазганга баягы ой болуп атат, жакшы ой келип атат, сунуштар келип атат. Баягы бир музыкант менен иштешип, баштан аягына чейин бир альбомду ошол адам менен жазып, баягы кандай десем, бир альбомдо бир тематика болуш керек да. Ошону азыр ойлонуштуруп атабыз, буюрса альбом жазганга. Багы көп эле чет элдик ырчылар ошо альбомго ушундай өзгөчө аттарды коет да. Сиз альбомду чыгарып алсаңыз, качан чыгарасыз дагы, кандай ат коесуз? Кудай буйруса ушул жайдын башында же болбосо ортолорунда кудайым буйруса чыгарганга аракет кылам. Ошол ырлардын маанисине байланыштуу ат койгонго аракет кылам альбомго. Же болбосо балким ошо ырлардын ичинен эле бирөөнүн темасын ырдын койшуңуз да мүмкүн, туурабы? Албетте. Жакшы. Сиз канчанчы жылкы болосуз? Канча бир туугансыз деген билдирүү келген экен. 1993-жылы Талас шаарында төрөлгөм. Талас шаарында окуп, 7-мектепте аяктагам. Азыркы учурда Кыргыз улуттук консерваториясында 1-курста окуйм. Бирок сиз мактанчак эмессиз, Негедир мындай таластыктарга көп окшошпойсуз да?
Тамаша. Талас байке атыңызды ким койду эле? Талас деп өзгөчө экен го атыңыз дейт. Жаңы эле жооп берген окшойт, э? Таласта төрөлгөнүңүз үчүн Талас деп коюп койгонго? Албетте, бул атымды мен жездем койгон. Тай жездем. Таласка төрөлгөнүңүз үчүн. Таласка мен ата-энем көчүп келген жылы, 1993 жылы көчүп келген жылы мен төрөлгөм, ошондуктан менин атым Талас болуп калган. Талас байке англис тилде ырдап бериңизчи дейт. Ырдап бересизби? Албетте, аракет кылабыз. Азыр ырдап бересизби? Азыр. Макул. Келиңиз. Кайсыл чарманы ырдап бересиз? Boyz II Men деген группа бар. Мен жакшы көргөн группам. End of the Road деген чыгармасы бар. Ошону сиздер үчүн аткарып берейин. Бир кайрык, э? Бир куплет. Although we've come to the end of the road, still I can't let you go, no, no. It's unnatural, you belong to me, I belong to you. Come to the end of the road, still I can't let you go, no, no. It's unnatural, you belong to me, I belong to you. Браво! Чоң рахмат. Рахмат. Азыр мындай кылалы. Биз ушундай биздин эфирге келгендер ойнош керек экен да. Анан кийин бардык эле ойнойт экен, өткөндө ойнотпой койсом, кээ бир ырчылар эмне ойногон жокпуз, ойношубуз керек эле деп кетишти да. Таарынып. Сиз ойногонго даярсызбы? Албетте. Даярсыз, э? Ойнойбуз, э? Сизге таандык канча ыр бар деген билдирүү экен. Өзгөчө таандык. Мага таандык. Өзүңүзгө таандык. Мен баягы өзүм ырларды өзүм жазбасам дагы, бирок кайсылдыр бир строчкасы же болбосо бир сөзү же ырдын мааниси мага таандык деп айтсам болот. Бирок азыркы учурда менин репертуарымда 3 чыгарма бар. Өзүмө таандык. Сөзүбү? Сөз огонубу? Жок, ыр мага таандык. Сиз аткарган. Мен аткарган. Азаматсыз. Салам деген экен, анда ойнойлу. Буйруса билесизби, бул жакта менде тыйым бар. Ким биринчи оюнду баштайт деген суроо да булчу. Мен турайын. Быйыл буйруса ушу жакында кыргыз сомуна 25 жыл болот да. Анан кийин бул жакта Бүркүт, бул жакта 5 сом. Сиз айтыңыз, мен ыргытайын. Бүркүт, э? Макул. Азыр монтип туруп ыргытабыз. Түз эфирде бардыгы калыс болсун. Эгер азыр Бүркүттү көрсөк, сиз баштайсыз оюнду. Эгер баштабай калса, сиз мага оюн берсеңиз болот. Макулбу? Бүркүт болбой калса, сиз биринчи болосуз. Бүркүт болбой калса, мага берсең болот. Бүркүт. Бүркүт экен, э? Азамат. Сиз баштайсыз. Ойнойсузбу? Албетте. Сиз мындай таттууларга, нанга кандайсыз? Ундан жасалган тамак аштарга жакшысызбы? Жакшы көрөсүзбү? Пирожный деген баягы таттууларга, жумшак таттууларга абдан жакшымын. Катуу таттууларга? Катуу баягы студиябызда көрүп атасыз. Бакты карап туруп көрүп калдыңыз, э? Саламатсызбы, качан үйлөнөсүз? Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Качан үйлөнөсүз? Дагы Кудайым буйруса 3-4 жыл бар. 3-4 жыл. Ушундай ачык эле айтып койгон жакшы да. Менин досторум 2010 жылдан бери эмки күздө деп келе атышат да. Айтор, келиңиз эми туралы. Сизге оюндун шартын түшүндүрөйүн. Могуну көрдүңүзбү? Эң даамдуу, эң таза сонун сушки деп коет орусча. Кыргызча эмне деп аталарын билбейт экен, бирок таттуу токоч десек болот. Ушуну мен сиздин чекеңизге коюп берем, маңдайыңызга. Сиз колдун жардамысыз ушуну оозуңузга чүрүп алышыңыз керек. Анан жешиңиз. Туруп, э? Туруп. Макулсузбу? Макул. Достор, сиздер дагы көрүңүздөр, бардыгыңыздарга жагат деген ойдобуз. Келиңиз, башты бир аз чалкалатыңыз. Мен сизге могу жерге коюп берейин. Эми мимиканын жардамы менен, актёрдук чеберчилик менен муну оозуңузга чүрүңүз. Анан жейиңиз. Келиңиз. Кашыңыз өлө кыймылдайт го. Келиңиз. Түрдүңүз, ой, азаматсыз. Келиңиз. Достор, үйдөн силер дагы ушинтип ойноп көргүлө. Силерге аябай жагат. Ой, азаматсыз. Бештериңиз азаматсыз. Келиңиз, отуруңуз. Оюн жактыбы? Ушу жакында судан ичип алыңыз.
Бул СМСти окуганбыз. Сиздер дагы сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот. Чынында эле үйлөнүп калсаңыз 3-4 жылдан кийин деп атпайсызбы? Эмне үчүн 3-4 жылдан кийин? Анан кандай кызга үйлөнөсүз? Же балким сүйлөшкөн кызыңыз бар. Кечээ күнү балким сүйүүңүздү билдирдиңиз. Сүйлөшкөн кызым азырынча жок. Бирок Кудайым буйруса, апам жактырган, апам макул деген кызды алам. Апаңызга жагыш керек экен да. Албетте. Урматтуу кыздар. Анткени мен үй бүлөнүн эң кенжеси болгондуктан, мен апам менен кала турган баламын, ошондуктан. Үй бүлөлүк ошокту сиз улантасыз. Сиз жагасыз. Сиздин оюнубузбу? Муну да ойнойлу, Саламатсызбы? Сизге чыгармачылыктагы бардык бийик жетишкендикти каалайм. Мен сиздин ырларыңызды жакшы көрөмүн. Нурсултан менен көрүп жатсаң, салам деп коюңузчу. Нурсултан мени көрүп жатсаң, салам деп коюңузчу. Нурсултан мени көрүп жатсаң. Сизге ушундай жакшы каалоо тилектерин билдирген экен. Чоң рахмат. Нурсултан салам деп коюшуңа абдан тилектешмин. Өзүңүз деле Нурсултан деп коюңузбу. Нурсултан салам. Салам алейкум. Жакшы. Чыгармачылык туурасында сүйлөшүп атабыз. Чыгармачылыкта көп эле чыгармачыл инсандар мындай бир өзгөчө чыгарма жазсам, баягы кээ бирөө бар, баягы эл ырдасын деп, элге жаксын, же болбосо тойлордо бийлесин деп жазат экен да. Кээ бирлер элдин жүрөгүндө калсын, же болбосо кээ бирлер өзү үчүн эле жазат экен. Өзүнүн баягы рахаты үчүн деп коебуз го. Анан кийин ошол ырлар жүрөктө калат деп калган учурлар да бар экен. Сиз кандай ырларды жазгыңыз келет жакын арада? Мен оюмча баягы өзүңдүн ырахатың үчүн жазсаң деле бул адамдардын жүрөгүнө калсын деген тилек менен жазасың да, баары бир. Анткени сен ыр жаза турган болсоң, бирок сени кыргыз эли укпаса, сен өзүнүн угармандарың жок болсо, сени жакшы көрүп, түндө наушник менен угуп жаткан адамдар болбосо, анда мен оюмча ырчы болуп деле кереги жок деп айтсам болот. Анткени ырыңды, ырларыңды, сенин чыгармачылыгыңды сүйгөн адамдар албетте ар дайым болуш керек. Ооба. Анан ырларга ушундай бир жакшы жыйынтыктарды, кол чабууларды же болбосо жылдын тандоосу боюнча Баланчаевдин ыры деп тандаса дагы жакшы болмок, сыйлык алса. Албетте. Жакшы. Ушундай бир иш-чара болгон экен жакын арада. Биздин мекендештерибиз, шаардагы жаштарыбыз ушундай өзүлөрүнүн кылган акыбетин көрүп, ошолор өзүлөрүнө таандык сыйлыктарды алган экен. Ал эмне болгон сыйлык, кандай сыйлык, сен менен чогуу азыр эфирден көрсөк болот. Достор, көрүңүздөр, андайын жолугушабыз. Программабызды улантабыз, достор. Бизде бүгүн New TV Show программасында бардыгыңыздар жакшы көргөн Талас аттуу жигитибиз бизде бүгүн конокто. Биз маегибизди улантабыз. Талас Амантуров деген ат менен жакындан баштап чыгып атат. Дагы бир жолу эсиңиздерге салайын, мурунку Style Mix тобунун солисти. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Анан кийин ушу чыгармачылык жөнүндө сүйлөп аткандан кийинчи дагы бир нерсени сизге ушундай сунуш катары, балким кеңеш катары айтам да. Сиз көбүнчө ушундай чет өлкөлүк ырчылардын ырларын жакшы аткарасыз да. Баягы ырчылардын тили менен айтканда фирма да, фирмач деп коет го, фирмовый голос деп коет. Ошондой үнүңүз менен аткарасыз, фирмалык үн менен. Анан кийин эмнеге үчүн өзүңүз балким англис тилинде ыр жаздырып кырдабайсыз? Ойлонуп көрдүңүз беле? Биринчиден фирмач деп айтканыңызга чоң рахмат. Ошентип мен эле эмес, ырчылар айтып атышат сен. Бул нерсе менен зыймыктансаң болот. Чоң рахмат, албетте. Экинчиден мен азыркы учурда ушу альбомдун ичинде бир англисче ыр жазайын деген оюм бар болчу. Кудайым буйруса угуп каласыздар. Мен угармандарым үчүн, угуучуларым үчүн жазганга ар дайым даярмын. Жазсаңыз кайсыл темада жазасыз? Баягы эле сүйүү жөнүндө же дагы? Ар кандай болушу мүмкүн. Баягы альбом тематикасы баягы кандай десем, өзгөчө болуш керек. Мен биринчиден келечек жөнүндө болот деп ойлойм. Ошондуктан келечек жөнүндө болушу мүмкүн. Баягы Кыргызстандын баягы бир мотивационный бир темалар боюнча болушу мүмкүн. Жакшы. Кечээ эле ушу 14 февралда сүйүү күнү деп айрымдар майрамдашты, кээ бирлери каршы чыгышты.
Мен айтат элем да, сиз бул жашоодо бирөөгө ашык болуп же сүйүп көргөн учурлар болду беле? Албетте болгон. Мектеп учурунда болгон. Абдан катуу болгон. Анан ошол бирок баягы кандай деп айтсам, сүйүү, жоопсуз сүйүү болгон деп айтсам болот. Сиз өзүңүз балким барбай койсоңуз керек да, тартынчаактык кылып, уялчаактык кылып. Жок, баргам, экөөбүз жакшы эле болуп келатып, анан бирок мектеп убактысы бүткөндөн кийин ал сүйүү дагы бүтүп калган. Анткени бул баягы мектептеги жаш сүйүү экен деп айтсам болот. Жакшы. Бир ушундай мүмкүнчүлүк болуп калса, ал кыз менен кайрадан жолугуп калсаңыз, дагы деле ошондой сүйөт белеңиз? Айта албайм. Айта албайсыз. Айта албайм. Эмне үчүн айта албайсыз? Аны болгондой ар кандай болушу мүмкүн. Жакшы, балким ошол кызга арнап бир өзгөчө мындай окуучулук күндөрдү эстеп ыр жазат чыгарсыз. Балким. Бул нерсени бекеринен айтып аткан жерим жок, себеби дегенде баягы көп эле адамдар бар го. Мектептен сүйүп калган, ал окуучулук күндөрдөгү экен, анан кийин тоок сүйүү экен деп. Көрсө статистика боюнча ушул өткөл урактан өткөндөн кийин, мисалы үчүн 13-14 жаштан өткөндөн кийин адамдар сүйсөчү, алар чындап сүйгөн болот экен да. Ошол учурдагы сүйүү бардыгынан таза болот экен. 20 жаштагы адамдын сүйүүсү 30 жаштагыга караганда тазараак болот деген сөздөр бар да. Канчалык жаш бойдон сүйсөң, ошончолук күчтүүрөөк болот турбайбы? Ошончолук сен чындап сүйгөн болот экенсиң да. Анткени дагы чоңойгондо эми ар ким адамдардын көз карашы өзгөрүлүп кетет экен да. Талаптары өзгөрүлүп кетет экен. Ушундай суроо болду да. Демек, балким жолугуп калсаңыз, балким көрүп калсаңыз, аракет кылып көрүңүз, макулбу? Мен баягы мектептеги өзүмдү жакшы көргөн кызымды алгам да. Анан кийин өкүнгөн жокмун да. Өзүм кеңешме сизге айтып атам. Келиңиз эми сиз менен конкурсту унутуп калбай эле. Ойнойлубу сиз? Сушка түшүп, эстетип да жиберди. Ошондуктан сиздин очеретиңиз меники ойнойлубу? Ооба. Достор, сиздер менен чогуу көрөбүз. Мен кантип таластай болуп аткара аламбы, аткара албаймбы? Бул нерсени эч кандай машыгып көргөн эмесмин. Бирок азыр мен жардам берейин сизге. Келиңиз. Турайынбы? Албетте. Достор, сиздер да көрүңүздөр, балким мен аткарам, балким аткара албайм. Келиңиз. Эми муну мен мимиканын жардамы менен оозго жешим керек. Ой. Карабаштырыңыз. Эми көрөбүз, сиздер да ушинтип ойноп көрүңүздөр. Бул нерсе адамдардын жүзүндө жылмаюу тартуулаганга жардам берет экен. Туура келатасыз. Туура келатасыз. Бир топ эле татал турбайбы көрсө? Муну билгенде сени кыйнабайт болчу. Мына жакын калды. Бир жолу айлансаңыз мынакей. Мынакей. Опа! Ой. Сен уттуң, сага 1 балл. 1 упай. Макул. Мен эми колуман чүрүйдүм, жей алган жокмун. Бүгүн ушундай жалаң ундан жасалган азыктарды алып келдим да. Анан кийин бул нерсени сага айтайын, сен азыр бүгүн тема унбу? Ооба, ун азыктары. Себеби дегенде кечки саат 6-дайын жебеш керек экен. Жесеңер мага окшоп толуп кетишиңер мүмкүн. Бул жөн айтып аткан жокмун, бул факт. Көрүнүп турат, биттер бул тыйып. Тамаша. Эми келиңиз, сизге дагы бир конкурс ойлодук. Сиз атайын жебей койдуңуз окшойт, Мен муну чындап эле чүрүйдүм. Дагы жизым да балким кошуп коембу салмак деп. Мындан кийин мындай баягы өзүм толук болгондуктан, эми толуктардын арасына деле көп кошпойм, бирок толугураактардын арасына кошом да. Мындан кийин ушу ун азыктарын бүт сага берип турайын деп атам. Өзүм жебей. Тамаша. Келиңиз, могул нан. Муну эч кандай суунун жардамысыз. Мондай эле салып туруш керек деп койсуң. 1 мүнөттө ушуну жеп бүтөм деп ойлойсузбу? Жеп бүт аласызбы? Кандай деп ойлойсуз? Жок. Бүт албайсыз. Жок. Мондай эфирде ушунчалык баягы внимание болуп аткан учурда Жок, курсак ток. Жок, курсак ток, аябай. Ток болсо да 1 мүнөттө эгер жеп бүтсөңүзчү, сиз мага тапшырма берсеңиз болот. Сүйлөштүкпү? Анан кийин эгер 1 мүнөттүн ичинде жеп бүтсөмбү? Ооба. Анан жей албай калсаңыз, мен сизге дагы бир тапшырма берем да. Макулбу? Даярсызбы? Сиз баштабайсызбы андан көрөчү? Жеппи? Мен муну 1 мүнөттө жей албайм да. Мен ун азыктардан баштап мен дагы жей албайт окшойм. Жей албайсыз? Ооба. Сууну айтсаңыз, сууну 1 мүнөттө баягы бир урттан менен отуруп
ичип өтө алсам керек. Анды жей албайсыз. Жакшы. Жашооңуздагы сизге ушундай күтүүсүз болгон, эң ушундай байкоосуздан болгон, көп адамдарда ушундай нерселер болот экен. Кубанычтуу окуялар болот ар бир адамдачы. Акыркы жолу кандай ушундай күтүүсүз окуяга кубандыңыз эле? Сүйүндүңүз эле. Сизди бактылуу кылган нерсе? Күтүүсүз окуя жакын арада эле болду. Бул мен Instagram баракчада отурам, сиз билесиз. Ошол жакта мод деген ырчыны билсеңиз керек. Мод деген Россия Black Star лейблында иштеген Мод деген бир жакшы рэпер ырчы бар. Ошонун Instagram баракчасына жаңы альбом чыгаргандан соң конкурс жарыялады эле да. Ошого баягы мен альбомуман ким бир ырды жакшы ырдаса, ошол адам менен мен Instagramда прямой эфирге чыгып, түз эфирден ырдайм деген жарыя чыгарган. Бир ай өттү, анан кийин бир ай өткөндөн кийин бүттү болуш керек конкурс деп ойлоп жүргөм да. Бирок дос балам экөөбүз консерваториядан окуудан баягы кел жаздырып көрөлү деп жаздырып, анан Instagramга киргизип, модду отмечать этип койгон элек да. 2 күндөн кийин эле Instagramга жазуулар келе баштады да. Директ каттар келе баштады. Сиз жеңүүчү болдуңуз, куттуктайбыз деп. Мен ишенбей эмне болуп атат деп түшүнбөй унутуп эле калып турмун да, бул эмне болуп атканын. Анан моддун страницасына кирсем, анын баягы баракчасында 2,5 миллион, 3 миллион адам бар да. Анан баягы рэпер катары, ырчы катары мен аябай сылайм ал адам. Ошондуктан мен үчүн абдан баягы сүйүнүчтүү кабар болду деп айтсам болот. Куттуктайбыз, азаматсыз. Сиз адан дагы жакшыраак кылып аткардыңыз болуш керек, автордон дагычы. Менин оюмча. Билбейм, кирип көрсөңүздөр болот. Анан баягы экөөбүз албетте Instagramга чыгып ырдагандан кийин баягы абдан сүйүнүчтүү нерселер көп болду ошол учурда. Ошо азаматсыз ушунуңуздан жазбаңыз. Ар дайым жашооңуздун ар бир күнүндө ушундай сизди күтүүсүздөн бактылуу кылган окуялар көп болсун. Эфирге келгениңизге рахмат. Урматтуу достор, сиздер башка каналга которулбай туруңуздар. Биз сиздер менен бир нече көзөрмөндөн жолугушабыз.